Кот медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун көрөрмандары жана жалпы биздин мекендештер. Мына ушинтип биз 2021 жылдын эң жыйынтыктоочу жылдык оюну сиздерге тартуулоо алдында турабыз. Биринчиден, саламатсызбы урматтуу алып баруучу, саламатсыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы клуб өзгөчө оюн курган аракет кылабыз. Биздин командабыз буюрса мыкты даярдыкта. Телекөрүүчүлөргө, айрыкча клубка, командабызга ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул команда Сагынбек Маманов баштаган команда учурда басымдуу бөлүгү биз жогоруда айтып өткөн Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттери ошол жерден окуп бүтүшкөн. Бирок Сагын эч мындай башка жакка кетип калган жок. Ушул команданы жетектеп келатат. Аксакалдардын бири болуп калды десек болот. Ушул Билерман Ордодогу. Бирок ушул команданы ар дайым финалдык оюн болобу, же жылдык оюн болобу, же айталык сезондук оюндар болобу, ушул команданы ар дайым коштоп келе жаткан жана колдоп келе жаткан моралдык жактан, материалдык жактан ал ошол Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жетекчиси профессор агайыбыз Чаткалбай агай мына бүгүн дагы биздин студиябызда. Урматтуу Чаткалбай Кенебаевич, кош келипсиз биздин студиябызга. Сиз ар дайым ушул команданы колдоп келе жатасыз. Бул үчүн биз клубтун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү команда телекөрүүчүлөргө бир каалоо тилегиңизди уксак, андан кийин расмий бөлүккө киришсек. Урматтуу Талант мырза, ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү ушул Ордодогу катышып турган жалпы катышуучулар, команданы өзгөчө учурашкым келет команда менен. Мен бул Билерман Ордо телекөрсөтүүсүнө ушунчалык өзгөчө мамиле кылам. Өзгөчө мамиле кылам деген түпкү мааниси анткени бул теле берүү канча жылдан бери өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, биздин жаштарыбызды тарбиялоодо, аларга жакшы жолду көргөзүүдө, мындай интеллектуал жаштардын катарын толуктоодо жалпы калың катмар калктын арасында жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган өзгөчө бир теле берүү катары теле берүү болуп калды деп айтсам жаңылышкан болбойм. Бул теле берүүнүн мындан ары да келечеги кең болот деп ишенем. Анткени биздин коом ушундай билимдүү, интеллектуал жаштарга суусап турат. Аларды тарбиялоодо бул теле берүүнүн актуалдуулугу арта берет деп ойлойм күн өткөн сайын. Анан Талант мырза ушундай теле берүүнү ушундай деңгээлге чыгарып иштеп жаткан сиздин чыгармачылык топко сиз жетектеген ыраазычылык билдиргим келет. Учурдан пайдаланып Рахмат. Ошол эле мезгилде Сагын Маманов Базарбаевич агайыбыз бизде ушул Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окуган студенти катары, кийин мына биз менен иштеген, бирге иштеп жаткан коллегабыз катары жаш көп жылдардан бери ушул оюнга теле берүүгө өзүнүн командасы менен биздин университеттин студенттерин тартып катышып келет. Мен ушуларды моралдык жактан колдойн деп ар дайым ушундай оюндарга келип катышып турам. Өзүмдүн болгон стимулумду бергенге аракет кылам. Бүгүнкү мына ушу катышып жаткан оюнчуларды көрүп туруп менин көзүм кубанып турат. Ушу Кудай кааласа команда утуп жеңишке жетишет деген бир жакшы үмүттөрүм, ишеничтерим бар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Талант мырза, андан сырткары ушул бүгүнкү оюнга Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жамааттын атынан эми көп болбосо дагы азыраак бир кызыктыруучу материалдык колдообуз бар эле. Эгер мүмкүн болсо ушуну
мына столдун үстүнө оюнчулар үчүн деп коюп койсом. Чоң рахмат. Рахмат агай, ушул колдооңузга биз да ыраазыбыз. Өз учурунда биздин дагы сизге арналган ыраазылык катыбыз бар эле, баракчабыз бар эле, ошондо тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Алгач мен окуп коеюн. Билерман Ордо интеллектуалдык клубу. Ыраазычылык кат. Студент жаштардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатууга салым кошуп, Билерман Ордо интеллектуалдык теле оюнуна билермандарга материалдык жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректор профессор Райымбаев Чаткалбай Кенебаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Мен өз колу менен тапшырып коеюн муну. Рахмат. Абдан чоң рахмат. Мен үчүн бул мындай мени дагы мындан ары шыктандыра турган өзгөчө сыйлык деп билем. Жана силер менен ар дайым кызматташып, жаштарды тарбиялоодо болгон колубуздан келген жардамыбызды, күчүбүздү аябай кызматташабыз деп ишеним артам. Ушул сиз окуткан студенттерден куралган команда мыкты команда. Ушул биздин жылдын жыйынтыгы боюнча ар дайым оюнга активдүү катышат агай. Жумуштарына карабастан биз талап да кылабыз келгиле деп. Ушул команда 90-80% келет да, ар дайым кээде 100%га чейин келет. Ошон үчүн биз ушул клубдун атынан Сагынбек Мамановго мыкты команда деген атайын номинация бердик, ошону тапшырып койсок. Демек, биздин даректер мурдагыдай эле жазып алыңыздар. Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюн деп кат аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Жана ошондой эле Facebook'та Билерман Ордо деген расмий баракчабыз бар. Ал жерге суроо калтырсаңыздар болот. Билерман Чекит TV күчүкчө mail chekit.ru электрондук дарек жана Instagram Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Ал эми YouTube'да өзүңүздөр билесиздер, биздин Билерман Ордо оюндарын байма-бай жүктөп турабыз. YouTube'дан бардык оюндарды көрсөңүздөр болот. Демек, биздин башкы өнөктөштөр булар Barbol компаниясына биз чоң рахмат айтабыз. Ар дайым бизди колдоп келет өзүнүн шириндиктери менен. Жана ошондой эле Active Design, полиграфия жана жарнак борбору. Чоң рахмат бул жамаатка. Ошондой эле Yoma Burger, эң мыкты бургер, тез тамактануучу жайлары, Эмил Токтошевго ыраазычылык билдиребиз. Aura Lux массаж академиясына ыраазычылык билдиребиз. Жана Легенда Века окуу борбору. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнда биз Секом окуу борборуна ыраазычылык билдиребиз. Оюнду баштайбыз, эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Бүгүн мыкты телекөрүүчүгө, мыкты билерманга биздин сыйлыктарыбыз бар. Анан мен ушул 2022 жылда мен киргизип коеюн деп атам. Бөлүктү мурда бар болчу, кийин убактылуу токтогон. Турган билермандар үчүн дагы бир суроо берип, ошол билермандарды дагы кыймылдатып, аларга дагы кайсы команда тапса, ошолорго биз акчалай сыйлык бере турган болуп атабыз, Кудай буйруса. Бүгүн ошол рубриканы бүгүн баштайбыз. Ошон үчүн турган билермандар, сиздер дагы даяр болуңуздар. Амантур Турдубаев Сузак районунан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Белгилүү мушкер, профессионалдык рингте легендага айланган мушкер бул Майк Тайсон. Майк Тайсондун башкы айдоочусунун эскерүүсүнөн Майк Тайсон уруштарда дейт, мушкерлердин көбүн тез эле убакытта, керек болсо биринчи раунддун алгачкы секундаларында да нокаутка түшүргөн көптөгөн таймаштар болгон дейт. Айдоочусу бир күнү Майк Тайсондон минип сурайт. Эмне үчүн сиз раунд 12 раунд болсо жок деген 3-4 раундга чейин мушташпайсыз? Дароо эле биринчи раунддун ичинде эле мушкерлерди, атаандаштарыңызды нокаутка түшүрүп коесуз десе, Майк Тайсон тамаша иретинде мен бир
сериалга шашыламын, ошол сериалды көрүүгө дептир да. Майк Тайсон кайсы сериалга шашканын айткан. Кетти минута. Урматтуу алып барчу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Алгачкы суроого жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, бул Майк Тайсондун айдоочусуна жооп берген жообу. Мен ошол Том Джерри мультфильминин сериалдарын көрүүгө шашыламын, ошону өткөрүп жибербеш үчүн мен мелдештерди батыраак өткөнгө аракет кылам деген тамашалуу түрдө жооп берген. Жооп туура. 1-0 эсеп. Майк Тайсон Том и Джерри аттуу мультсериалга шашылып барамын деп какшык иретинде же тамаша иретинде айдоочусуна ушинтип айткан экен. Команда 1 мүнөттү өзүнө сактап турат, керектүү учурда колдонсо болот. Экинчи раунд. Бүгүн музыкалык тыныгыбыз дагы бар, Кудай буйрса. 5-чи раундтарда команда бир ротоло баягы бүткүл интеллектуалдык кругозорлук базасын жарымын коротуп койгон учурларда биз Кудай буйрса музыкалык тыныгында беребиз. Актив дизайн. Биздин өнөктөштүн суроосу. Актив дизайн сиздерге каршы төмөнкүдөй суроону бермекчи. Адаттан тышкаркы бир көрүнүшкө күбө болуп турабыз. Урматтуу билермандар. Телефон менен сүйлөшүүчү атайын кабинка дейбизби? Ошонун ичинде бир нече адамдын биринин үстүнө бири чыгып тыгылып турган сүрөтү. Мунун бардыгы Түштүк Африкада, Дурбанда студенттерден башталган. Бул жерде 25 студент бар. 25 адам бар ушул бутканын ичинде. Кийин муну башка аймактарда дагы жасап көрүштү. Бул аябай популярдуу болуп кетти. Урматтуу билермандар, мындай тыгылуунун максаты эмне болгон? Бейсболго даярдык. Кетти минута. Оюн окшойт. Бейсболго даярдык. Биринчиден баягы да рекорд, жөн эле рекорд коюу эмеспи? Жөн эле рекорд жаратып ошонун ичине эң көп адам баткан. Булардын максаты рекорд коюу. Анан баягы бейсболго жакшы барат, бирок баягы уурушуп тобун ошонун ичинде ошол жактан Түштүк Африкада болот да бейсбол боюнча. Европа, Америка жазып атат да, бул рекордту эсептеп атат деген сыяктуу эмеспи? Рекордту эсептебесем, баягы окуган маалыматтар боюнча булар ошо эң көп адам батып туруп рекорд орноткон буларчы. Ошол жана ошондон кийин бул рекордду рекорд 25 адам. Ошол биринчи. Бейсболго даярдык баягы коомдугунан пайдалансаңар көбүрөөк адам батат сыяктуу. Ошондой экспериментти көбүрөөк батуу. Көбүрөөк бат. Эмне үчүн оюнчулар да? Оюнчу студенттер үчүн жанагы автобуспу? Же бир канага келиңиздер рекордко токтойлу. Рекордкабы? Ошол эң максималдуу рекорд болгон адам батпаган балкичи. Ошол рекордту Сагын мырза. Бейсболго даярдык эмеспи? Данияга карайлы. Урматтуу алып баруучу Данияр Исаев жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча бул жерде мындай адамдардын телефон кабинкасына тыгылуусунун себеби бул рекорд деп эсептейбиз. Анткени бул Африкада башталган нерсе дүйнөлүккө жайылгандагы түрдүү элдер өзүнүн аймагында ушундай рекордту жаңылоону челлендж катары кабыл алып аткарып көрүшкөн. Эмненин рекорду? Кандай рекорд? Мисалы бир нерсенин ичине канча адам бата алат, кабинканын телефонун же ушундай сыяктуу рекорддор. Мисалы бул жерде 25 адам батса, булар демек рекордду жаңылаган болушунча максималдуу түрдө. Сүрөттө байкасак, артта да бир киши ушуну байкап жазып тургандай элес калтырууда да. Мундагы максат Гиннестин рекорддор китебин жаңылоо болгон жана Дурбан студенттери алдына эч кимди салган эмес. Жооп туура, 2-0. Эсеп азырынча 2-0, команда 2 упай алдыга чыкты. Оюн улантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Жакында Жалал Абад шаарында
Жалал Абад интеллектуалдык клубу тарабынан өткөрүлгөн оюнда биздин клубдун балдары 3 орунду тең камсыздап келишти. Нуристан мырза жетектеген команда менимче 1-орунду алды окшойт. Нуристан мырза, Сабира Арынова, балыкчы шаардын тургуну, силерге каршы суроо берет. Майнтурго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, сиздер 3 этапка бөлүнгөн бир картинаны көрүп турасыздар, сүрөттү. Биринчи эң үстүндө тоок кирип бараткан, экинчисинде кандайдыр бир ит тоокту мындай кыскартып аткандай, мындай чачын кыскартып аткан дебейбиз, бирок тооктун канаттарын же жүнүн кыскартып аткандай. Үчүнчү бөлүктө болсо күзгү менен тоокту өзүң көрүп ал дегендей бир логика жатат. Эми сиздерге суроо. Мунун 4-чү бөлүгү дагы бар. 4-чү бөлүгүндө эмне болушу мүмкүн? Бул искусство Кытайга тиешелүү да, Кытай элинин баягы танго деген искусствосу да бул адатта. 4-чүгө демек күзгү менен көрсөткөндө бир 4 эң негизги бөлүк 4-чү бөлүккө жатат. Үйдө тоок, биз 4-чү бөлүккө барабыз. Андан кийин кыскартуу. Жок, концертке барбайт. Бул адатта бир нерсе пайда болот. Не болду? Жумуртка. Керек там бир бүтүндүк. Мисалы үчүн кыскартып атат. Карасаңар бир сүрөт пайда болот бул жердечи. Демек күзгүн көрсөтүп атат. Баягы артыңы көрөсүң да. Эмне болушу мүмкүн? Мисалы бир тангонун биринчи сүрөтүндө мышыкты көрсөтсө, экинчисинде куйругун көтөрсө, үчүнчүсүндө көрөкөз зонтик пайда болот. Жумуртка туугандан кийин ал меники эмес. Жок, тоокко тиешелүү. Дагы эмне болушу мүмкүн? Тоокко тиешелүү ойлойчу. Тоокко тиешелүү эмне бар мындай? Дүйнөдө, Кытайда. Күйдөн чагылат да аркасына коюп атпайбы? Ошондо эмне же прическабы? Жок, жумуртка болуп атат бул жердечи. Жок, окшошуп калабы? Артын карап атат да мындай кыркып. Күзгүдөн тоок өзүн көрөт дагы. Бул мен эмес, башка тоок экен дейт. Же бир жанагы башка тоок дейт да. Прическабы. Жок, бул ит өзүнө окшоштуп кыркып койгонбу же неменин аркасына? Баягы кишинин сүрөтү балким. Бул күзгүнүн ичиндеги бир нерсе бар да. Кайсы болушу мүмкүн, а? Артынан бир сүрөтпү, бир кыскартып атат да. Сагы мырза. Таяк кармап турат го, түз болуп. Ким жооп берет? Сагынбек. Урматтуу Алпарыш, Темирлан мырза жооп берет. Темирлан Мамасалиев. Темирлан Мамасалиев. Урматтуу Алпарычы, бизде бир нече вариант болду. Ошонун ичинен бул ошо күзгүнүн ичинде, акыркы сүрөт ошо күзгүнүн ичиндеги бир сүрөт көрүнүш болушу мүмкүн. Ал көрүнүштө ошол KFC'ни негиздеген америкалык ишкер Карл Сандерс. Ошонун сүрөттөлүшү болушу мүмкүн деген пикирге токтолдук. KFC'нин сүрөтү чыгышы негиздеген адам сүрөт чыгат деп ойлойсузбу? Жооп кабыл алынат. Кытайлар. Илгиз мырза, сиз макулдайсызбы Темирлан ою менен? Урматтуу Алпарыч, негизи бул Кытай элинин искусствосу да, танго деп аталат. Анан чындыгында бул аябай татаал. Мисалы, дүйнөлүк бир канча оюндарда деле бул суроолордун жоопторун тапкандар саналуу гана. А бирок азыр биз ордо менен келишип, мен Тиманын оюна макул элем, себеби андан алгылыктуу деле бир ой чыгара алган жокпуз. Макул чыкты дейлик. Ал чыкса эмне болот? Билбейм. Сиз кызык экенсиз. Бул ошо тоок, ал ошо тооктун эме кылып, жанагы бутун fried chicken деп коет, ошол санын бышырып саткан атактуу болуп кеткен. Негизи 60 жашында пенсияга чыгып, анан ушул ишти баштаган. Тоокко байланыштуу биздин акылыбызга ушул эле нерсе келип атат азырынча. Башка вариант жок алгылыктуу. Сулуу болгон менен азыр этке айланасың дегендейби? Болушу мүмкүн. Канчалык сулуу болгон менен менин казаныма түшөсүң деген. Жооп кабыл алынат. Эми биз туура жоопту көрөлү. Канчалык сулуу болсоң дагы акыр келер жериң. Жооп туура. Жооп туура. Бул белгилүү тез тамактануучу KFC бренд негиздеген. Бул айтып атат, тоок айтып атат да, канчалык сулуу болсоң дагы менин казаныма келесиң деген бул какшык иретиндеги сүрөт. Эсеп 3-0. 4-чү раунд. Нуристан мырза, 36 команданын ичинен биринчи орунду алган Билерман Ордо клубунун курама командасы болду. Кыскача ой бөлүшсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Алпарычу. Негизи оюн аябай бир аура өзгөчө болду.
конкуренция да ошо жараша болду. Анан суроолор чындыгында аябай оор, дүйнөлүк форматта алынган, логикасына сөз жок чындыгындачы. Анын үчүн да логика дагы керек, билим дагы керек, бардык жактан издениш керек. Команда ийгиликке жетиш үчүн бардык команданын мүчөсү толук кандуу иштеш керек. Анан бизди сүйүнткөн жери бизде бул мурда Region Quiz деген оюн бар эле. Ошондо дагы 1-2, 3-4 орун республикалык чемпионатта Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун оюнчулары алганбыз. Анан ал эми кечеги республикалык оюнда дагы Жалал Абад интеллектуалдык клубу оюн өткөзгөн. Биздин кайрылуу ошо Билерман Ордо интеллектуалдык клубунан түзүлгөн Марстан келгендер, Эсперанто жана ошондой эле билим кемеси командасы барды. Жана ошол 3 команда тең 1-2, 3-4 орунду камсыздады. Балким бул дагы Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун изденүүгө болгон түрткүсү болсо керек деп эсептейбиз. Бул албетте биздин жеңиш, биздин клубтун жеңиши болуп эсептелинет. Уюштуруучуларга терең ыраазычылык. Буюрса республикалык турнир дагы болот. 26 февралда бир Жалал Абад клубу аябай бир алгылтуу иштер жасап жатышат. Баш байге катары Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа коюлуп атат. Асылбек Камчыбеков Кызылка шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө Кытай императору Чже Цунду көрүп турасыздар. Ал кийип турган баш кийим Футую деп аталат. Футую. Бул баш кийим 10-чы кылымда ойнолуп табылган жана жогорку кызматтагылардын салтанаттуу майрамдарында, жыйындарында сүйлөшүүсүнө тоскоолдук кылган. Анткени эки жагында оор койгон баягы эмес чыгып турат. Урматтуу билермандар, Кытайда ушул баш кийим кайрадан популярдуулукка ээ боло баштады. Эмне себептен? Урматтуу алып барчу. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Өзүн жооп берген аракет кылайын. Эми бул жерде албетте тилекке каршы Кудай сактасын, дүйнө жүзүн мындай карантин деген ден соолукка байланыштуу Алла таалам жакшылыктар берсин. Албетте азыркы учурда 1-2 жылдан бери бизде дистанция деп коет, аралыкты сактоо. Албетте мына Европа мамлекеттерине да бизде дагы 1 метр, 1,5 метр аралык сакташыбыз керек. Ошондуктан бул дал келет да. Бул чектөө жөнүндө, аралык сактоо жөнүндө сөз кетип атат. Жооп тура. Кытайда ушуну атайын жасашып кийишиптир. Мына моундай кылып аралыкты сактоо максатында 1,5 метр аралыкта эми азыр пандемиянын эрежеси боюнча. Атайын мындай бир кандай десем, бир жагынан күлкүлүү көрүнөт, бирок ошол эле мага жакыныраак келбей деген пандемиядан куткарып калды ушул баш кийимдин модели деп кытайлыктар кийип баштаптыр көчөдө мындай. Айталык символикалуу түрдө. Эсеп 4-0. Команда жакшы баратат. Азырынча телекөрүүчүлөр тарап бош турат. 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Дагы бир жакшы самалды айта кетели. Мына кече жакында Ош шаарынын мэриясы жыл мыктылар тандоосун өткөрдү. Ошол тандоодо биздин Билерман Ордо клубу да четте калган жок. Ошол жерде куралган комиссия жана биз клуб менен акылдашып сунуштаган талапкерлерди карап көрүп, биздин ушул Билерман Ордо клубунда эң алгачкы учурдан баштап команда түптөп келе жаткан Семетей Амиралиевди жылдын мыкты билерманы деп тандашып, ошол номинацияны ыйгарыптыр. Биз ага азыр өзүнчө кайрылабыз. Мирлан уулу Амантур Токмок шаарына сиздерге каршы суроо жөнөттүр. Семетей мырза атайын бизге ушул дагы бир жолу ушул клубка атайын ала келиптир. Ошол номинацияны биз азыр дагы бир жолу көрсөтүп коелу деп атабыз да. Биз дагы салтанаттуу түрдө тапшырып коелу. Жылдын мыкты оюнчусу номинациясы. Семетей мырза кут болсун. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Биринчиден мен ушул сыйлыкка көрсөтүп, ушул колдогон үчүн сизге жана ушул клуб мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Мындан бир 3-4 күн мурда ушул мэрия тарабынан өткөрүлгөн жылдын мыктылары тандалды. Ошонун ичинде ушул биздин клуб дагы четте калбаптыр. Клубтун дагы ушул эмгегин эске алып, алар мыкты оюнчу, мыкты билерман оюнчу деген номинацияны кошушуптур. Ошол номинация бизге ыйгарылды. Кубанычымды баарыңыздар менен тең бөлүшөм. Бул менин гана сыйлыгым эмес деп эсептеймин. Бул ушул биздин клубтун, жалпыбыздын жеңишибиз деп эсептеймин. Мындан ары дагы көптөгөн билермандар ушул сыйлыкка ээ болот деген чоң үмүтүм бар. Рахмат.
көңүл буруңуздар. Сиздерге 19-кылымда тартылган фото сүрөттүн кыркылган вариантын көрсөтүп атабыз. 19-кылымда ошол Европада сүрөткө түшүү, негизи адамдын табиятында сүрөткө түшүү аябай мындай бир көп катталган учур. Адам сүрөткө түшкөн эстелик үчүн жакшы көрөт. Эми сиздерге суроо. Сиздер көрүп турган бул сүрөт кыркылган үстү жагында ким бар экенин биз билбейбиз. Бирок бир нерсени эскерте кетейин. Эгерде сиздер бул көйнөккө карап туруп жаңы турмушка чыккан кыздын фотосы дей турган болсоңуздар, бирок үстүндө турмушка чыгып жаткан кыздын эмес, башка сүрөт бар. Кимдин сүрөтү болушу мүмкүн? Кеттим та. Бул мисалы Европада ошол малдарда өлгөн адамды дагы сүрөткө тартып алып адатка айланганда баягы эстеликке калсын дегенде жаш балдар адам болобу акыркы сапардан узатардын алдын сүрөткө тарткан ушундай фаталарды кийгизип бул бир. Экинчиси баягы жаш балдарды сүрөткө алганда алар ыйлагандагы баягы аялдардын көйнөгүн кийип өз артында стол катар кызмат кылып баланы кармап турганда аны сүрөткө тарткан. Жашыраак баладай. Удон ыңгайсыздан болгондо көпчүлүк. Мен бир сүрөттө көргөндө ошо өлгөн адамдарды, маркум адамдарды дагын кайсыга? Жаш балдар үчүнбү? Бул аялы баарына тиешелүү. Айрыкча андай кимдин? Демек адам келет. Өлгөн корсет кийип турат да. Өлгөн адамдарга. Бир баланы кармап туруп, менимче ошол өлгөн адамга мен жакыныраак, Дагын ишеним артып атам азырча. Дагын кайсыга болушу мүмкүн? Бала карап, жаш бала фото, сүрөт демек. Эң алгач пайда болгонбузду эстелик алып калуу мисалы. Элесин да, ага чейин. Ушул вариантка токтоло берели. Өлгөн адамды береличи. Ошол вариант. Бересиңби, жалпы берейинби? Сагын мырза. Өзүң, Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырза жооп берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, адашпасам мен бир сүрөттө көргөн элем. Мисалы эң алгачкы фотография пайда болгондо мунун мөөнөтү дагы аябай узак мөөнөттөрдө сүрөткө тарткан. Ал эми экинчиси ошол маркум болгон адамды акыркы сапарга узатууда дагы аны сүрөткө тартып алышкан. Себеби анын элесин өзү менен алып калып, балким кийин бир кусалыгын жазуу максатында акыркы жолу аны менен сүрөткө түшүп калган. Андыктан биздин жооп ушул фотонун биринчи бөлүгүндө маркум адамдын бир сүрөтү келтирилген деп ойлойбуз. Маркум адамдын өзүн кийинтирген. Өзүн кийинткен. Жооп кабыл алынат. Илгизбектин артында турган Насирдин Ахунов. Сиз кошуласызбы? Урматтуу алып баруучу, бул команда менен биринчи жолу сырттан карап турушум мындай оюндачы. Балким ушул команданын ичинде болсом 4-1 же 5-0 болмок. Себеби мен биринчи секундда келген версиямды эч кимге бербейт элем. Менин оюмча бул жерде Мона Лиза, Жаконданын сүрөтүн коюп, ошого сүрөткө тарткан болушу мүмкүн деген бир версия келди. Эмне себептен Мона Лиза? Биринчи фото сүрөттөр пайда болгондо балким мындай кызыгып көрүп тартып көргөн болушу мүмкүн. 19-кылымда популярдуу болгон бул кадимки ымыркай бөбөктөр. Көйнөктүн ичинде бөбөктүн апасы бар. Апасы ушул бөбөгүн сүрөткө түшүп өзү түшсүн деп атайын кармап турат. Ичинде бунун ичинде апасы бар көйнөктүн ичиндечи. Мына ушундай аракеттерге барышкан. Эсеп 4-1 азырынча. Команданын талкуусунда туура версия бар эле, бирок ишенимдүүрөөк деп булар маркум адамга токтолушту. Мен бул сүрөттү көргөн болчумун, бирок баягы фотонун бири астыңкы бөлүгү гана көрүнгөндүктөн мен айтор баягы маркум адамдарга ыктап кеттим да. Эгер бир аз эле жогору болгондо мен туура жоопту айтам. Же башын көрсөтүп аягын бекиткем. 1 сантиметр биз туура кыркыпстан да. Эсеп 4-1. Суроо ээси биз Амантур Мирлан уулу Токмок шаарынын тургуну кол чаап коелу. Телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай алып берди. Музыкалык тыныгуу. Кайрат Абеков эң сонун чыгармасын аткарып берет гитара менен.
баспай бөліп тұрсаң айдайын еркелетіп сен құшақ жайып қаражан қанша жашқа шықса дағы балақайым енекем ай таза аққан судай таң атқан нұрдай еркеле кешкіре берекем ай замзамдан ұлттам сағынған ұлыңдан кейбеш береме меремеңе зар апа кебай қанша күн ұйықтатпадым ұйқыларым мағарнай өмір қайын ойлай жүрегім саға тартып жете албадым көз албай ерекем ай таза аққан судай таң атқан нұрдай ертелі кешкіре берекем ай замзамдан нұрттан сағынған ұлыңнан кейбеш береме. Алтынчы раундқа старт береді. Алтынчы раунд. Темир Улы Сыймык Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Ак көйнөктүн сүрөтү бир аз эле өйдөрөөк болгондо таба алмак элем дейт Илгиз. Урматтуу билермандар, сиздерге ушундай суроо бергим келди дейт. Ислам шарияты боюнча дейт, эти адал эмес жаныбарлардын катарына кирет. Иттин этин жегенге болбойт. Түшүнүктөр боюнча, диний түшүнүктөр боюнча ит бар үйгө периште кирбейт деген маалыматтар бар. Итти өзүнүн атайын себеби менен багыш керек дейт. Мисалы үчүн короодо, жайлоодо, адам жок жерде же мүлктү кайтарганда, же чоң койду, малды кайтарганда ушул иттин колдонсо болот дейт, ит багып. Керек болсо дейт, кийимге тийип калса дагы дейт, ит мындай бир сүйөнүп же шыйпаңдап, ошол кийим менен дейт мечитке киргенге да болбойт деген ушунчалык өкүмдөрү бар да. Бирок иттин бир кызматы бар. Ал бир учурда адал деп эсептелинет. Кандай учурда? Не болушу мүмкүн? Куткарганда да турабы? Куткаруу бул эми тура ору жугузат башка жок ошо бир кызматы бир учуру болгондо адал болот да. Мындай эмеспи? Мисалы кайсы бир адам ооруйт, ошого иттин этинен башка баягы жок. Ошол жерде болушу мүмкүн. Бул бир да, анан экинчиден баягы. Эгер таптакыр мүмкүнчүлүк жок, бир адам ач калса өлүп калат да. Адал ошол мезгилде адал. Кызмат адалдык. Жок, кызмат эмес. Учурда. Ачка калчу болсо, баягы согуш айла жок. Учурларында бир баягы чалгычка жок болгон эмеспи? Ал башка эмне согуш мүмкүн? Катташуучу бир буюмду жеткирүүчү. Ал дагы согуш, жана тынччы кызмат аткарышы мүмкүн. Бирок адал дегенде демек аны жеш керек. Дагы эмне болушу мүмкүн? Бул байкал узак убакытта же болсо жегенге ачка калып шанс жок башка. Өлүп калат. Этти адал болуп калбайбы тиле? Кызмат эмеспи? Кайсы бир жүктү ташыганы. Сагын мырза, убакыт бүттү. Кызматы да отоп. Ким жооп берет? Урматтуу алып барчу, бул суроого буйруса Дастан жооп берет. Дастан мырза. Бул суроого биз команда менен келишип, иттин мисалы үчүн
бир жолоочу өтө узак убакытка же болбосо алыскы жерге жолго чыккан мезгилде жегенге эч кандай нерсе таппаса, ошол иттин этин жеп, анда дагы өтө тойбостон орто ток болуп жебүүсү шарт болот и адал болот ал учурдачы. Жооп кабыл алынат. Бирок мен иттин кызматы деп айттым, суроодо. Иттин кызматы бир учурда адал болот дедим. Азыр угалчы Куттубек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде баягы кызмат адал дегенде бизде мындай аңчылыкка деп да итти бакса болот дейт да. Бул жерде аңды алып келип берсе адал болушу мүмкүн кызматы. Менин билишимче аңчылыкка уруксат берилген, итти аңчылык үчүн да багыш үчүн. Эми туура жооп. Маселе аңчылык иттери тууралуу, урматтуу билермандар. Атайын үйрөтүлгөн иттер, Куттубек мырза туура вариант айтып өттү. Олжону тиштеп, мисалы үчүн узактан эмне атасыз? Бир кандайдыр бир жандыкты, адал жандыкты ата турган болсо, же балким ошону кармап келе турган болсо, иттин тиши дейт олжонун денесине, ит негизинен олжонун терисине мындай жеңил тиштеп алып келип берет экен да. Кайсы бир кушту болобу, же бир жаныбарды болобу, ит алып келип берет экен. Ушул маселеде ошол алып келген жаныбардын этин жеш адал болот экен, Дастан мырза. Ит көтөрүп келген жаныбардын этин жеш. Аңчылык иттери тууралуу сөз кетип жатат. Команда жоонан адашты. Темир Улуу Сымы Кош шаарынын тургуну куттуктайбыз. Жакшы туроо жөнөткөн жана телекөрүүчүлөргө бир упай алып келди. Бул телекөрүүчүлүк суроосу жалпы эсеп азырынча 4-2. Билермандар дагы да болсо алдыда. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Байван Топчубаев, Санкт-Петербург шаарына силерге каршы суроо берген. Назар салыңыздар, урматтуу билермандар. Мындай буюмдарды кайсы бир кесип менен шугулдангандар сатып алышат. Атайын бир максат менен. Урматтуу билермандар, алар кимдер? Же болбосо бул эмне? Беките турган жиптери турат. Демек ошондой бир жерге бекитиш керек. Баягы баскетболдун баягы сыяктуучу. Дагын төртөө экен. Бул ачык, башка эч нерсе жок. Бекитип атат. Үстүгө карата бул. Жок, карагыла мына. Мен бекитип койдум мынакей. Не болуп атат ушунда? Хек эмне деп жазылып турат, биринчи сеп алып турат, Ал окубайт окшойт. Дагын? Не болушу мүмкүн? Спорттун түрлөрү, кесибелери. Буну байлап атат да жигиттер. Демек бул арлагычка окшош кетет экен бир жак. Ошо бурчка бир нерсеге кыстарып анан кийин стакан же бир нерсе илип коюп коёбу экен, а? Футбол дарбазасычы балдар. Футбол дарбазасына байлозачы мына. 4 бурчтук болду. Бул спортсмендерби? Ортосун алып бурчка коюп алышат баратага. Каердан ошол жерге теуп бар. Бир чөкөтө. Жакшы Дагын. Мына 4 бурчтукта балдар, ошого басым жасайлы, демек бурчуна басым жасайлы. Кайсы спорттун түрү? Футбол десең бурчуна теуш. Футбол Данияр айткан деле жакшы балдар. Тиги дарбазага байласа эгер 4 бурчтук болсо, жанага теуп да, бир чөкөтө. Кесибелерди отпайбыз. Сагын мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого жоопту Данияр жооп берет. Данияр Исаев. Урматтуу алып барчу, биздин команданын чечими менен бул сүрөттөгү нерсе спортчуларга тиешелүү деп таптык, тагыраагы футболчуларга. Мисалы дарбазага буну байлап туруп, машыгууларды өткөрсө болот. Бурчка тебүү. Жооп туура. Жооп туура. Футболдук дарбазанын бурчуна атайын футболчулар баягы орусча девятку деп коебуз, Ошондой машыгууларды атайын ушул жерге коюп, бурчтарга байлап туруп, ушул жерге даана топту тебүүнү үйрөнүшөт экен да. Эсеп 5-2. Жылдык оюн Сагынбек Мамандын командасы азырынча эң жакшы көрсөтүштү баратат. Эгерде кийинки раунд кандай болор экен? 6-2 эсебинде бүтөбү же 5-3 болуп уланабы? 8-чи раундга старт берет. 8-чи раундду көрөлү. 8-чи раунд. Блиц раунд калды.
Бул жерде Тынчтыкбек Кубатбековдун суроосу калды. Үмөткулов Бекболоттун суроосу калды. Алтыбаев Кадырбай. Алтыбай Кадырбаев сиздерге каршы мындай суроону берет. Вокруг света журналынын мурунку башкы редактору Сергей Апресовдун бир эскерүүсүнөн үзүндү. Мен бул журналга иштегени келгенде, менде ал нерсе жоголду. Мен дароо эле ал нерсени сагынып баштадым. Ал учурда каалаган музыкаңды коюп, рок болобу, пианино болобу коюп кете берет элең. Сага эч ким эч нерсе дебейт эле. Ал учурда кээ бир адамдар боюнуп да алат эле. Урматтуу билермандар, суроо. Апресов эмне жөнүндө эскерип жатат? Кетти минута. Ал жоголду дейт, журналга иштеген. Журналга иштеген жоголду. Демек бул өтө олуттуу кызматында көбүнчө тексттер ушундай. Ал мурункусунда эмне болот? Бир маскарадта жүргөн же мелодия угушуп эркен сыяктуу. Тагын мурун жашоосун эркинирээк болгон мелодия уккан мисалы үчүн бал сыяктуу бир журналга иштеген. Ал жерде дагы азыр бул жер кайталайлы эле, ал нерсе жоголду. Жазган нерсени кайталайбы? Ал нерсе жоголду, сагынып баштады дагы. Театр кулак укпагандардын эмесинен келген бар. Дагы. Бул демек вокруг света. Орустарга байланыштуу ойлойчу. Жок, театрда иштегенби же буга чейин бул? Бул жерде эч ким эч нерсе. Театрда иштегенби? Буга чейин. Актер. Ошол актер болгону окшойт да. Жалкоо болгон бул же. Жок, актер болгон бул же. Же ошол жана бал масканы башкаларды клоун болуп жүргөн. Режиссер, бул корректорлукка жанагылар кирет да, Сагынбек мырза, Апресов эмнени эстеп жатат? Урматтуу алып баруучу, өзүн жооп берген аракет кылам. Бул жерде ал сагынып жатат, кусу болуп жатат. Кыскасы мурунку учурларын тагыраагы бул инсан буга чейин театр кызматында иштеген. Театр. Ошол жерде бул ошол жердеги эме түрдүү боёнуп, каалаган музыкасына түшүп, театрды сагынып жатат. Театрды сагынып жатат. Жооп кабыл алынат. Театрда эми арганда кыска нуска айтыңыздар. Пробкада турганда көпчүлүк аялдар албетте арты көрүүчү күзгүлөр аркылуу боёнушат жана музыканы дагы ар түрлүү укса болот. Ал кийин жаңы жумушка которулганда, жумушка жакыныраак жерге которулгандагы пробкага түшпөй калган. Туура жооп. Сергей Апресов Москванын жол тыгындары жөнүндө айтып жатат. Музыканы коюп кете берет элең дейт. Кээ бирлер боёнот дейт күзгүгө каранып. Эч ким эч нерсе дебейт. Алтыбай Кадырбаев Бишкек шаарынын тургуну бул суроосу менен телекөрүүчүлөргө дагы бир упай алып келди. Куттуктайбыз. Жалпы эсеп азырынча 5-3. Биз болсо 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Светофорду күтүп турганда жогорудагы нерселердин баары чындыгында болот. Супер блиц. Жеке ойнотолу. Ким калат Сагын мырза? 10 секунда. 10 секунда. Сиз чечкениңиз кала берет ойнойт. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биз жаштардан берели деп ой болду эле, бирок Илгизге берет окшойбуз. Илгиз деле жаштар. Сизге каршы Ашим Сапаралиев суроо берет. Баткен район Кашкасуу айылынын тургуну. Кеси боюнча мугалим. Илгиз мырза. Угутам. Бул телекөрсөтүү чоңойгонго шашылбагыла деген фраза менен аяктайт ар дайым. Кайсы телекөрсөтүү? 20 секунда кетти.
бул телекөрсөтүү чоңоюуга шашылбагыла деген фраза менен аяктайт. Урматтуу алып баруучу, бир нерсени такталайынчы, бул Кыргызстан же башка мамлекет? Жок, Кыргызстан эмес. Негизи көп варианттар келип атат. Келиңиз, мен токтоп көрөйүн. Балким Ералаш. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Бул телекөрсөтүү ОРТ телеканалындагы «Лучше всех» балдар шоусу. Эң мыкты деп аталган «Лучше всех» шоусунда ар дайым Максим Галкин мына ушул фраза менен аяктайт. Ашим Сапаралиев Баткен районунун тургуну. Бул суроонун ээси телекөрүүчүлөр тарапка бир упай алып келдим. 5-4. Бул версия сизде бар беле мырза? Лучше всех? Негизи чынын айтканда, урматтуу алып баруучу, мен ошол Россия телеканалынын бир канча берүүлөрүнө анчейин кызыкпайтмын. Мисалы, что где когда, полечу без КВНдарын көрүп келем, бирок башка берүүлөрүнө кызыкпайт экен. Демек бүгүндөн баштап көрө баштайм. Мен болсо жооп берүүдө ошол балдарга багытталгандарын ойлодум да, анан Ералаш деп жооп берген болчумун. 10-чу раунд. Бүйүр кызытып баратат барган сайын. Оюн 5-4, команда дагы доо салды да. Тынчтык Кубатбеков, Кытайдык мекендештен салам. Кытай тилинде иероглифтердин бир көрүнүшүн көрсөтүп атам. Караңыздар. Тынчтык Кубатбеков жазып атат. Кээ бир иероглифтердин формасына карап, анын эмнени түшүндүрүп турарын билсе болот. Мисалы үчүн өрт, от, жалын, мисалы үчүн могу жердеги иероглифтерден сиздер өрт, от, жалын тууралуу маалымат алып атасыздар. Мына ушундай маанилерди берет экен. Дагы бирин көрсөтөйүн сиздерге. Бул жерде айталык сууну, Темирлан мырза, сууну билдирген иероглифтер. Суу агымдары, дарыя, өзөн, булак, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу формада. Урматтуу билермандар, бул иероглиф кандай маанини билдиришин таап бериңиздер. Кетти. Жоокерби, император. Император. Ана окшош атат, императорго дагы башчы. Даракчы, пагода, баягы Кытай пагодасы деп коет го, баягы здание. Дагы эко. Эмне болушу мүмкүн? Дарак, тамыр. Окшоштугуна эле карайбыз да балдар берди. Дарак, үкү. Дагы эмне болушу мүмкүн? Илгичке да окшоп атат, илгичке. Жолдун жайгаштырууларчы, шаардын от, суу. От кетти, өрт кетти, жалын, суу кетти. Жок, бул таптакыр өзүнчө бир башка да бул. Жалын. Бамбук эмеспи? Бамбук. Бак же дарак. Дагы. Кулактары чыгып атат. Эмне болушу мүмкүн? Император. Кытайга байланыштуу. Императорго окшойбу? Азырга аспаппы же болушу мүмкүн. От суу келди да, ошого байланыштуу. От суу. Неме? Өрт. Мына жер. Китепкечи бар. Китепке. Кулагы чыгып эмне болушу мүмкүн? Бирок антеннада чыгып. Заманбап болушу мүмкүн десең. Тепкичпи же? Сыналар эмеспи? Сезимдерге байланыштуу эмес, бирок точно да. Не болушу мүмкүн, а? Кайсыга тандайлы? Дагы жакшы вариант. Wi-Fi бе же? Жакшы интернет. Сагынбек мырза. Урматтуу алып баруучу Залкар мырза жооп берүүгө аракет кылат. Биз ойлонуп, буну бамбук дедик. Бамбук? Бамбук дагак дейм, дагактын сүгөтөдү. Жооп кабыл алынат. Өтө көп варианттар айтылды. Мен ага токтолбой эле коеюн. Туура жооп. Урматтуу билермандар, бул иероглиф үстүндө эки жакты карап турган бул, демек, мүйүздү билдире турган болсо, булар малжандык, эчки, кой деген маанини билдирет, урматтуу билермандар. Эчки, кой. Бул эчки, урматтуу билермандар. Тынчтыкбек Кубатбеков телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай алып келип, теңдеп койду, Теңдеп койду. Урматтуу Ордо
командага эмес, ордого тиешелүү. Мониторго назар салыңыздар. Тынчтыкбек Кубатбековдун орто үчүн суроосу. Бул иероглиф эмнени билдирет? Минута кетти. Семеттей, Куттубек, үчөңөр бириксеңер боло берет. Жоқ, биздин 1 минут убактыбыз бар. Анан кийин ордодо. Насирдин мырза. Бергиле, убакыт. Сагын мырза бериңиздер. Сагын мырза, кимдин ою кайсы вариант окуп коюңуз. Так, урматтуу алып баруучу, Семетей мырза, Семетейдин командасы тоо деп жазып беришти. Бул жакта шам койгуч деп атат. Кимдин командасы? Шам койгуч. Насирдин Жалабат командасы. Андан кийин кактус деп атат, Нуристандар. Кактус. Бул суроого 500 сом байги бар. Урматтуу билермандар, бул иероглифтин мааниси тоо деген түшүнүктү берет. Молодец. Семетей мырза, куттуктайбыз. 500 сом сыйлык сиздики. Оюн улантылат. Акыркы 11-раунд. Бекболот Үмөталиев, Бишкек шаарынын тургуну. Мектеп окуучусу Бекболот Үмөткулов, тагыраагы Бекболот Үмөткулов сиздерге каршы ушундай суроону бермекчи. Урматтуу билермандар, Сагын мырза, угуңуздар. Суроо. Бул предметтер эмнелер? Кетти минута. Бул шахмат. Мынау король, неме крестик дегенчи. Жанындағы ферзь. Мынау неме болушу мүмкүн? Слон. Бул турка, бул ат, мына Г түрүнүн формасы. Эки турка мына. Турканын жүрүшү. Бул шахматтын немелер, фигуралары болушу мүмкүн. Ферзики пөпүк болот. Логика. Жок, бул логика плюс маалымат. Бар. Куда каласа? Токтолор эришин. Сагын мырза, убакыт бүттү. Жоопту буга чейин даярданганда Темирлан жакшы жооп берип атты. Өзгөчөлөнүп, буйруса Темирлан жакшы жооп берет деген ишеничтебиз. Темирлан мырза. Урматтуу алып баруучу, бул шахмат таласындагы фигуралардын формалары, же болбосо ошол фигуралардын өзү десек болот. Бул жерде король, хан, ханыша, андан кийин ат, турка деп коет, слон, анан кийин пешка. Бул жүрүү формаларындагы чагылып турат бул жерде. Туура жоопту айтам. Эсеп 5-5 болчу. Азыркы сиздер көргөн фигуралар, предметтер, булар шахмат фигуралары. Шахмат үйрөнүүчүлөр үчүн эң мындай бир жеңил формаларын, же болбосо мындай түшүнүксүз ушундай бир фигуралар менен баштагандар да бар экен. Жылдык жыйынтыктоочу оюнунда Сагынбек Мамановдун командасы жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Мыкты суроолор тандашыбыз керек. Семетей мырза, бүгүнкү оюнда мындай кылалык. Бүгүнкү оюнда мыкты суроолордун ичинен биз экөөну тандайлы. Урматтуу алып баруучу, биз бүгүн жылдык оюнга күбө болдук. Команда жеңди. Куттуктайбыз команданы, биз жеңишти күткөнбүз. Өтө мындай бүйүр кызыткан оюн болду. Анткени эсеп тең-тең болуп калганда таптакыр мындай кызыктай абал жаралып калды да. Мына акыркы суроо бул жөнөкөй суроо эмес экен, абдан татаал көрүндү. Биз турган билермандар байкадык. Ошого карабастан ушул маалыматы бар экен. Темирлан мырза жеңип кетти. Андыктан Темирлан мырза дагы бүгүнкү жеңишке чоң салым кошту деп эсептеп, мыкты билерман катары тандадым. Мен өзү илимий ишимди дагы кандидаттык диссертациямды ит боюнча жазып коргогонмун. Андыктан да ит мага жакыныраак. Андыктан итке мен бирок тилекке каршы бул суроону таба албадым.
ошого карабай мен ушул ит жөнүндөгү суроо жана акыркы шахмат жөнүндөгү суроону таптым. Темир уулу Сыймык болчу ит жөнүндөгү суроосу менен демек 1000 сом утушка ээ болду жана ошондой эле Бекболот Үмөткулов Бишкек шаарынан мыкты суроолордун ээси болду. Биз куттуктайбыз. Урматтуу алып баруучу, негизи оюн бүгүн эки адамдын ортосунда жүрдү деп айтсак болот. Бул Темирлан мырза жана ошондой эле Илгиз мырза. Биринчи суроодо Илгиз мырза аябай жакшы баштап берди. Бул команданын маанайы үчүн биринчи суроонун алынышы бул өтө маанилүү нерсе да. Биринчи суроо аябай маанилүү нерсе. Биринчи ошол Тайсон жөнүндө берилген суроону KFC тууралуу суроо бүгүн оригиналдуу суроолордун бири болду. Себеби адам көбүнчө KFC'ни күтпөшү мүмкүн. Себеби ал жерде тоокту назарга тута беребиз да биз көбүнчө. Бирок тоок KFC'ге алып барабы, барбайбы билбейм, командан мен билбейт болчумун. Себеби команданын башында мен Темирлан мырзанын жообуна мен деле ишенген жокмун. Ал эми биз үчүн ар бир нерседе бул биринчи суроо, ошондой эле акыркы суроо өтө маанилүү суроо. Ошол 6-чы суроону тапкандыгы үчүн негизи мен Илгиз мырза бүгүн сөз жок, буга чейин актив болуп келген. Экөө тең мыкты, экөөндө тең упай 3-3, бирок акыркы суроонун табылуусу бул маанилүү жеңиш алып келгендиги үчүн бүгүн Темирлан мырза мыкты билерман болду го деп ойлойбуз. Бул дагы акыр эмес. Биздин өнөктөштөр Aura Lux'тун массаж академиясынын акысыз сертификаттары, Yoma Burger жана Барболдон шириндиктер. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана. Барболдун торту жана ошондой эле Aura Lux'тун акысыз сертификаты жана Yoma Burgerден 6 адамга акысыз тамактануу үчүн сертификат. Урматтуу алып баруучу, биринчи кезекте биз окуу жайыбыздын ректору профессор Раймай Чаткал Кененбаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби Кыргызстанда бир канча чоң окуу жайлар болсо, ошону айырмаланып, интеллектуалдарды колдоп, моралдык дагы, материалдык дагы, мына бүгүн дагы жылдык оюнда атайын ошо 15 000 сом акча бөлүп, өзү келип куттуктап болуп турат. Биз кубанычтабыз. Ар бир жетекчи ушундай инсандардан болуш керек, ушундай жаштарга, интеллектуалдарга көңүл буруп, ошол эле катарда Темирлан мырза бүгүн жакын арада Алла таала насип этип мына улдуу болду, мыкты билерман болуп, татыктуу аты болот деген ишеничтебиз. Ата болуш жеңил, бир ата милдетин аткарыш өтө кыйындайт. Татыктуу инсан болуп, татыктуу билерман болуп, татыктуу мыкты оюнчулар жүрөт деген ишеничтебиз. Баарыңызга ийгилик, демерчилергө баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушинтип биз 2021 жылдын жыйынтыктоочу оюнун соңуна чыгардык. Билими күчтүү миңди, билеги күчтүү бирди жыгат деген лозунг менен аяктамакчымын. Ассалому алейкум. Жакшы калыңыздар.